Көз карандысыз жалпыга малымдоо каражаттары соцтүйүндө бийликчил анонимдүү аккаунттардын гана эмес, мамлекеттик медиаларда иштеген кесиптештеринин да каралоосуна кабылып келет. Көз карандысыз журналисттер чиновниктер тууралуу иликтөө жасап, мамлекеттик ЖМКнын коомдук пикирди манипуляциялап, пропаганда менен алек болуп жатканын ашкерелеп, карапайым калктын адатта мамканалдар көз жазында калтырган көйгөйлөрүн көтөрүп чыгышат. Буга жооп кылып, мамлекеттик медианын кызматкерлери көз карандысыз журналисттерди жалаң негативди көргөн батышчыл манипуляторлор деп айыптаган сюжеттерди жарыялашат. Клооптун журналисттери эркин медианын ишин дискредитациялоо үчүн бийлик кандайча Ала Тоо 24 жана УТРК телеканалдарын пайдаланып жатканын изилдеп чыкты. Жалпыңыздарга салам, менин атым Альмир. Бүгүн ушул тууралуу айтып берем. 30 жылдан бери ушинтип жеп баягындай өнүкпөй келгенбиз да. Атка минерлер Кыргызстанда көз карандысыз журналисттерди эч ким кысмакка алган жок. Ар ким каалагандай пикирин айтса болот деп кайра-кайра кайталаган шартта эркин медиага карата чабуул токтобой келет. Кыргызстан ачык, айкын, эркин өлкө. Бизде сөз эркиндигине жана эркин медиаларга эч кандай чектөө жок. Өлкөбүздө ар бир жаран өз пикирин ачык айтууга толук укуктуу жана алар ушул укугун толук кандуу пайдаланышат. Көбүсү жазуучулар. Өлкөдөгү сөз эркиндиги жана көз карандысыз медиалар эркин ишмердүүлүк жүргүзө алары тууралуу мамканалдарда айтып келет. Кыргызстандын эгемендик тарыхында сөз эркиндиги токтоосуз өнүгүп жатканы айтылып келет. Мындан улам сөз эркиндиги кысым болууда деген кооптонуулар орунсуз дешет адистер. Соттордун ишинде заманбап маалым. Мисал катары Азаттык радиосунун сайтына коюлган бөгөт жокко чыгарылганын айтышат. Чындыгында сайтты бөгөттөгө негиз болгон видео бардык жактан өчүрүлгөндөн кийин гана ишмердүүлүгүн улантууга уруксат берилген болчу. Азаттык медиасынын ишмердүүлүгү жанданганы өлкөдө сөз эркиндиги бар экенинин дагы бир айкын далили деп бааланууда. Бирок бийликчил ЖМКлар ишмердүүлүгүн улантуу үчүн Азаттыкка кандай жол сунушталганын унчугушпайт. Ошондой эле мамлекет менен соттошуп жаткан кездери радиого каршы кандай чабуулдар жасалганын дагы айтышпайт. Маалыматты бир тараптуу таркатканы Азаттык медианы 2 айга жабууга себеп болду. Ал эми буга чейин саясаты жок эле маалымат алып, жаңылыктарын тыңдап келген кыргыз коомчулугу Азаттык медиасынын чыныгы көздөгөн максаты башка экенине ынанып, жалпы коомчулук Азаттыкты жабууну колдоду. Акыркы убакта Азаттык медиасын жабууну талап кылган нааразычылык акциялары да өткөн. Ошол эле учурда аймактарда да жөнөкөй тургундар Азаттык медиасын жабуу боюнча пикирлер менен чыккан. Ала Тоо 24 телеканалы эч кандай фактыларга таянбастан өлкө аймактарындагы бир нече тургунду кепке тартып эле элдин баары Азаттыкты жабууну колдоп жатат деген билдирүү тараткан. Албетте, бир нече адамдын пикири Кыргызстандын 7 миллион калкынын пикири эмес деңизчи. Башкача айтканда, Азаттыкты манипуляцияга айыптап жаткан мамлекеттик ЖМК өзү манипуляция менен алектенет. Ала Тоо 24 каналынын журналисттери Азаттыктын сайтына коюлган бөгөттүн алынышын сөз эркиндигинин далили деп аташканы менен манипуляцияны колдонуу менен басылманын журналисттерине чабуул койгонун токтоткон жок. Бийликке жакпаган ыңгайсыз маалымат жарыяланса, чабуул дароо жанданат. Мисалы, Азаттыктын Баткендеги чек ара жаңжалынан кийин талкаланган 8 үйдүн курулушу бүтө электиги тууралуу материалына мамлекеттик каналдын реакциясы. Сюжеттин кылдан кыйкым издеген Азаттык медианын Баткенде эмне өчү бар деген аталышы эле манипуляциялык маанайда. Ал эми алып баруучунун душман, чыккынчы деген кооптуу сөздөрдү оңго солго ылгабай айта бергени Түндүк Кореянын риторикасына окшоп кетет. Мына ушундай жагымдуу көрүнүштө эмес, кылдан кыйкым издеп, душмандын чырагына май тамызган Азаттык медиасы жалган маалыматтарды таратууда. Эсиңиздерде болсо, кыргыз-тажик жаңжалында дагы кыргыз элине карасанатайлык кылышкан. Кыргыз элине өчү барбы же сөз эркиндигин ушундай түшүнөбү айтор бүгүнкү күнгө чейин Азаттык радиосу манипуляция жасап, душманга жага турган материалдарды издеп даярдап келүүдө. Бергиле 1 миллиард. Бул мен үчүн эмес. Тиги ГП үчүн эмес, эл үчүн. Мамлекеттик каналдар бир гана Азаттыкка чабуул менен эле чектелип калбайт албетте. Өлкөдөн күчтөп чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировдун командасы журналисттик иликтөө жасоону токтоткон жок. Ал эми бийликчил ЖМК аларды дискредитациялоого аракет кылып келет. Мисалы, Темиров Лайф Минкаптын башчысы Акылбек Жапаров Алматыда өткөн ЕЭПтин жолугушусуна жеке менчик учак менен учуп барганы тууралуу иликтөө чыгаргандан кийин медианы Ала Тоо 24 каналынын журналисттери сындап чыкты.
башка пресс-борборлор же бюджеттик журналисттерге окшоп жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу эмес. Жапаровдун транспорты жөнүндө ачык айтканы сын жаадырууга себеп болду. А бирок бул сыяктуу жакшы кабарлардан чет өлкөгө отуруп алып маалыматтык манипуляция жасагандар четтен чыкты. Алар Акылбек Жапаровдун Алматыга сапарындагы ишине эмес, учуп барган учагына кызыгышты. Журналисттер Темировду кыргыз паспортун мыйзамсыз алган, ошол себептүү өлкөдөн чыгарылган деген имиш кепти да кыстара кетишкен. Бир нече ай мурда Кыргызстандагы көз карандысыз жети медиа өлкөнүн жетекчилери тууралуу иликтөө жасап, бийликчил медиалардын пропагандасынын бетин ачуу үчүн биригишкен. Бул албетте бийликке жаккан эмес. УТРКнын журналисттери аталган жети басылма батыш өлкөлөрүнөн каржыланып гана калбастан, алардын атайын кызматы менен да байланышы бар деген өңүттө сюжет даярдашкан. Көз карандысыз редакциялык саясатыбыз бар деген. Бул басылмалардын башка максаты кандай экени көпчүлүккө кызык. Мисалы, жогорудагы платформага кошулган Политклиника сайты өзүн эл аралык журналистиканын стандарттарын карманган редакция катары көрсөтөт. Политклиниканын кызматкерлери өздөрүнүн көз карандысыздыгы тууралуу уламышты өздөрү токуп, маал-маалы менен ар кандай иликтөөлөрдү чыгарып турушат. Алар көбүнчө коомдун көңүлүн терс жаңылыктарга буруу аракетин көрүп келет. Көз карандысыз басылмалар батыштагы демөөрчүлөр тарабынан каржыланып, айрым маалыматтарга караганда алардын ишмердүүлүгүнө батыштын чалгын кызматы көз салып турганы айтылууда. Бийликчил журналисттер көрүүчүлөрдүн көңүлүн эркин медиа көбүнчө негатив жазат деген жакка бурушат. Аларга окшоп позитив жазбайт дешет. Өлкөнүн казынасынан айлык алган журналисттер коомдук саясий журналистиканын негизги функцияларынын бири watchdog экенин, башкача айтканда, коомдун кызыкчылыгы үчүн кароолчу иттей болуп бийликти такай көзгөмөлгө алып туруу экенин унутуп коюшкандай. Кайсыл жерде болбоңуз, АКШдабы, Швециядабы же Кыргызстандабы дал ушундай коомдук көзөмөл ар бир журналисттин негизги милдети, эгер ал китеп, кино же мода тууралуу жазбаса эле. Көрөрмандардын көңүлүн ачуу үчүн позитивдүү нерселерди чагылдырган толгон токой блогерлер жана ТВдагы көңүл ачуучу программалар бар. Салык аркылуу жарандардын акчасынан айлык алган мамлекеттик каналдар журналистика баарына күлгүн көз айнек менен карап, Кыргызстанда баары жакшы деп гана сайрап турушу керек деген пикирин таңуулап келет. Алар көрүүчүлөрдү ЖМКдагы иликтөөлөр, негативдүү жаңылыктар жана атка минерлердин бетин ачуу өлкөдөгү тынчтыкты бузуп, чет өлкөдөгү атайын кызматтарга жагуу үчүн, нааразычылык толкунун жаратуу үчүн жасалып жатат деп ишендирет. Бул бийликтин көнүмүш риторикасы. Качан болсо өлкөдөгү көйгөйлөр үчүн жоопкерчиликти өз ишин жакшы аткарбаган чиновниктерге эмес, ал көйгөйлөргө көңүл бурган журналисттерге оодарып келет. Мунун баары журналисттер ачыктаган кемчиликтерге атка минерлер реакция кылып, көйгөйдү биргеликте чечүүгө алып келбейт. Тескерисинче, бийлик өкүлдөрүнүн эл алдындагы жоопкерчилигинин азайышына, ачык айкындыктын төмөндөшүнө алып келет. Анткени адамдар, журналисттер негативдүү маалыматты көрсөтүп жатат деген маселени талкуулап жатканда, абийирсиз, жоопкерчиликсиз чиновниктер ишин начар аткарып, бюджеттик акчаны каалагандай коротуп, кыргызстандыктардын жашоо шартына терс таасир тийгизе турган популисттик чечимдерди кабыл алууну уланта беришет.